Bege apa kandaysiz? Salamatsızbı? Sen bu yerden alıp kaldın. Bravo sizge apa. Oturuverin. Ay, sustum kolay. Gel. Бегай Оморкулова Ош шаарынын жашы эң улуу тургуну. Ал 1910 туулган. Жашы 106 келсе да баскан турганы тың. Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаев 2 жыл мурун Бегай апаны куттуктап келген. Бул жолу да кабар алып келген мэр апанын ден соолугу жакшы эле экен деп 110го чыкканда да куттуктап келейин деп тамашалап сүйлөп олтурду. Ошол үйлөдүм монуям. Невре, çevre үйлөдүм. Kıvradan 8. Anam 8 kıvra diyor. yemez papır. 55 Kıvra, çevre. çevredeyim kıvra. Kıvra yem görüptüm moram. Ош шаарында 100 жаштан ашкан карыялардын саны азайып баратат. Шаардагы атайын ачылган боорукерди күйүндө жашы улгайгандар каралат. Бул жерде жашы 80ден ашкан карылардын арасында 103кө чыккан Касиет Жолдошева да бар. Ал бул үйгө өткөн жылы келген. Эненин 2 баласы, бир туугандары калган эмес. Айтымында аны карылар үйүндө жакшы карап жатышат. Жалгыз балыман бітçe bala var. 25'ten çıktı. Oşol bağırmaydı eken de. Anan 1 yıl oldu ki gelime. Bu şeyi kap kep koyayım. Jakşına жүрөм. Jakşı karayt. Tamakты jakşı beret. Arpayken basayın zumaga nemege borçaga düşürttiler. Jakşı karaştı. Jakşımın uşeğe gelenden beri. O yerde karagıda kişi yok. Erkek karaya almaydı eken de. İçke getip kalat eken. Денсаулыгыңыз жакшы болду. Азырынча денсаулыгым жакшы эле. Туруп эле каарылыкта болам. Кичине дамыгып калам, анан да дамыкпай калам. Каарылыкта. Ошентип жүрөм балам эми. Карыларды коргоо, аларга кам көрүү иш-чарасы жыл сайын өтүп, ал шаардагы ар бир мекеме ишканаларда да уланат. Ош шаарыбызда 100дөн ашкан 6 карыя энелерибиз бар. Ал эми 90дон ашкан 84 карыя апаларыбыз бар. Биздин максат ушуларга жеринен жардам көрсөтүү, оорун колдон алуу, жеңилин жерден алуу дегендей бүт коомчулукту ушул иш-чарага тартуу максатында бүгүн ушул иш-чараны өткөзүп жатабыз. Шаар мэриясынан быйылкы карылар майрамынын урматына 146 000 сом бөлүндү. Андан сырткары 100 жаштан ашкан карылар үчүн ар кандай жеңилдиктер каралып, тамак-аш, азык-түлүк түрүндө жардамдар берилип турат. Арген Нуров, Дастан Токтоназар уулу, Ош Бирим жаңылыктары.